Assalamu алейкум, урматтуу тез кабардын көрүүчүлөрү, кутмандуу күнүңүздөр менен көңүл буруңуздар, назар салыңыздар. Бүгүнкү чыгарылышыбызда биз сиздерге Ош Өзгөн трассасынын боюндагы Жаңалай айылынын жанында жайгашкан Бешкашар айылынан сатылуучу ушул даяр кирип эле жашай турган шарттагы 4 бөлмөлүү үйдүн сатыла тургандыгын маалымдайбыз. Эң негизгиси достор, бул жерде жер экенин, жери документинде 10 сотук, а фактически 12 сотук. Бак дарактары мына мөмөгө кирип, раса мөмө бере турган, күчүнө кирип турган учуру. Кокон гиластары бар, алмалары бар, бир-эки түрлүү, өрүгү бар экен. Мына ушундай теректери бар, жаш, мына өзүңүздөр көргөндөй. Андан сырткары кут дарагы. Бул жерге эми гүлдөрдү, пияз жана башка жемиштерин өстүрсөңүздөр болот, жашылчаларды. Бул жагында навес, бир бөлмө, үй чочок тапчаны менен жана душевой бул жакта орун алган. Суу светтери келген, интернет кабелдери буюрса жакындап калыптыр, прожекторлор бар экен, мечит, мектеп, бала бакчалар бар, маршрутту каттам каттайт. Асты стяжка болгон, үйдүн узун туурасы 8-12. Мына өзүңүздөр көрүп турасыздар. Даяр кирип жашай бересиздер. Эң негизгиси абасы таза, тынч, аурасы өзүнө тартып турган жер үй экен. Караңыздар, үйдүн айланасы мына ушундай роза гүлдөрүн курчап турат. Суусу, таза суусу мына жерде. Ачып да көрсөтүп коеюн. Эми баасы сиздерге кызык да туурабы? Баасы айтылбады, ачык. Келишимдүү баада өзүңүздөр сүйлөшүп аласыздар. Эң негизгиси туугандар, жумуш шартына байланыштуу, дагы бир шартка байланыштуу ошо Ош шаарынын Анар, Төлөйкөн, Кулатов, Черемушка тараптан 77-103, 104, 105 сериядагы 3 бөлмөлүү үйгө алмаштыруу жолдору каралган. Андыктан чамдаңыздар, чалыңыздар, эсим номери экранын астында камтылган. Өзүңүздөр чалып байланышып, дагы толук маалымат алсаңыздар болот. Жүрүңүздөр, эми көчө тараптан келүү жолдорун сиздерге тартып көрсөтөйүн. Учурда мен Ош Өзгөн негизги трассасынын боюнда От Чадыр айыл аймагынын кире бериш жайында турам. Жана сатыла турган үйгө сиздер Ош тараптан келе жаткан болсоңуздар, Россия нефть заправкасын көрөсүз. Андан кийин сиздер Жаңалай айылына оң тарапка бурулуп, ушул асфальт жолдон чыкпай бара бересиздер. 300 метрден кийин канал бар, каналдан кийин дагы даректи тартып көрсөтөбүз. Көпүрөдөн өткөндөн кийин ушул эски сарайлардын ортолугунан сол тарапка бурулуп, түз бара бересиздер. Жол өзү оң тарапка бурулат. Ошонон чыкпай барсаңыздар дагы даректи айтабыз. Жанагы биз айткан жол менен түз бери чыгып келсеңиздер, буюрса жолдун сол тарабында чоң подстанцияны көрөсүздөр. Эми андан солго бурулсаңыздар ушул көчө менен Евразабор дагы эстеп калыңыздар, ушундан буруласыздар. Тетиги жерде мечит бар. Азыр бактарак тосуп калыптыр. Ошол мечиттен 100 метр өтүп, кийинки төр көчөдөн оң тарапка буруласыздар. Мечиттен өттүңүздөрбү? Теплица деген жери бар. Теплицадан өткөндөн кийин буюрса төр көчөдөн сиздер оң тарапка бурулуп, 110 же 120 метрдей жүрүп олтурсаңыздар, жолдун сол тарабында мына ушул 18-катар номериндеги жашыл заборду ушул үйдү көрөсүздөр, агайын туугандар. Сиздердин чек араңыздар ошол жашыл забор башталган жерден баштап, мына ушул пескоблок түгөнгөн жерге чейин. Сугатсуу бул тараптан дагы, наркы тараптан дагы агып өтөт. Таза суунун колодосу мына достор, өзүңүздөр көрүп турасыздар. Мындан дальше кете турган болсоңуздар, 200 метрден кийин канал агып өткөн, демек суу кеңири. Андан ары өтсөңүздөр, Кызылтал, 18 айылы, бул жагы жаңы будалык айылдары. Маршрутту каттам негизи келет. Эң жакшы жерин айтканда, 1 мүнөткө калбай мечитке 5 убакыт намазыңыздарды каттап окуй бересиздер. Жакшы жери ошол 18-катар номеринде. Кирдик мына. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Бул куттуу агыргө сиздерге насип кылган болсун. Анда кандай кылалы? Биринчи чоң үйдү көрөлү. Үйдүн узун турасын айттык, 10-12. 8-12. Кире бериш жайы, прихожкасы, кафелденген асы, панорамный терезе. Өзүңүздөр көрүп турасыздар. Бул жакта ичкери киргенде чоң коридор. Коридордон сиздер оң тарапка кире турган болсоңуздар, жаш балдар уктоочу бөлмө. Детский комната мына ушул тарап экен. Обойлорду чапташтырыптыр. Потолокту болсо гипсокартондун негизинде ар кандай формаларга, гипсокартон дейм да, МДФ каражаттары менен кооздолуптур. Бул жагында болсо мына терезе пластиктен. Занавеска пардалары атайын ушул жерге ылайыкташтырылып салынган. Калса керек го дейм. Аны эмеси менен өзүңүздөр сүйлөшүп аласыздар. Буюн тайым эмеректерди. Асты ламинат болгон. Мына ушундай түстөгү, мокрый асфальт түстөгү.
хай-тек стилиндеги эшиктер орнотулуптур. Андан бул тарапка кире турган болсок, зал конок бөлмөсү. Узун туурасын айта турган болсок, 6,5 га 3,80. Бир терезе күн чыгышты карап турат агайын туугандар. Мынакей. Абойлор чапташтырылган, люстранын орду каралган, пластик каражаттар менен кооздолгон, асты ламинат. Бул кетсе керек эми. Жанагы септи келген эмеректер бар дейм. Эми кийинчи бул бөлмө ата энелер уктоочу бөлмө. Же кичи зал кылып тагын пайдалансаңыздар болот. Көчө тарапты караган терезеси бул жакта, занавеска пардалары бар. Өзүңүздөр көрүп турасыздар ремонтторуну. Эки бөлмөнү жылытуучу кыш печкеси ушул тарапта жайгашкан, экинчи тарабы буюрса жылуулукту ушул бөлмөгө тартуулайт. Эми туугандар, эми этажда жашап, жер үйгө чыксам экен дегендер үчүн сонун вариант болду да. Бул жагы болсо ашканасы, эки тарапты караган терезеси камтылган. Эртеден кечке чейин күн тиет. Ортолукта кыш печкеси, ээсинин айтына караганда устасы өтө сонун жасаптыр. Аз эле отун менен бир тамак бышат экен достор. Караңыздар. Бул 4x4 ушундайчы 3,5 га 3,5 болгон ашканасы. Жүрүңүздөр эми. Сыртка чыгалы дагы. Временканы көрөлү. Временка песка блок менен салынган. Панорамный терезелер жыгачтан. Кана, бисмилла. Сөрү тапчаны ушул жерде тамактанасыздар. Бул жакта үй чочок сиздердин жакшылыктарыңыздарга кызмат кылмакчы. Бардык шарттары менен сонун болуп жасалыптыр. Мына көрүп турасыздар, Эми булардан бутой техникалар кимиси кетет, аны билбедим. Ээси менен өзүңүздөр сүйлөшүп аласыздар. Бул жагы душевой. Душ туалети дагы ушул жака уюштурсаңыздар болот. Кенен места калтырылыптыр. Андан ары сиздер курсактын ушул жерден камп айткандан кийин бул бөлмөгө кирип жатып эс алып, жүрөсүздөр деген ойдобуз. Мына караңыздар. Узун туурасын айта турган болсок, буюрса 3,5 га 4 чыгып калат. Бак тарапка бир өтөлү. Видеонун аягына чейин күзөтүп барганыңыздарга рахмат. Лайктамасып, комментарий жазып коюңуздар. Балким ушундай жер үй аламын деп издегендерге шилтемени жөнөтүп коюңуздар. Бул жагы навес азырынча универсал болуп кетиптир. Курал жарактарды, шаймандарды, отундарды жийип коюптур. Бул жагы жаш терек көчөттөрү, алмалар бар, коконгилестар бар, өрүгү бар, анары бар мына жерлерде. Павлония кут тарагы. Ынтымактуу кошуналарыңыздар бар, эң негизгиси. Кайда барба, жакшы кошунаны сатып ал дейт го. Ошол эми. Мен бул чыгарылышты жыйынтыктадым. Сиздерге насип болсун. Документтери так сразу сиздерге өткөрүлүп берилет. Маршруттук каттам каттайт. Мечит, мектеп, бала бакчаларга жакын. Суу светтери бардыгы сонун достор. Жыйынтыктадым. Насип болсун. Ошол экран астында отуруп көрүп турган инсандар ар бирибизге ушундай жер үйлөр, жерлер, үйлөр, батирлер насип кылган болсун. Амин, амин, амин. Периштелер өнү кылсын. Иншалла.